Мына Муратбек байке негизи коомдук кеңешмени айрым саясатчылар, экс министрлер айтып атат да, саясий талдоочулар кеңешмеге деген көптөгөн президент Садыр Жапаров өзүнүн адамдарын мүчө болуп киргизип койду депчи. Сиз эмне үчүн ошол жака кантип кеңешмеге мүчө болуп, кеңешмеге катышып калдыңыз? Ошону айтып. Кеңешмеде бул туура эмес. Бир жагынан алганда бул дагы элди башын айландырып тескери кеткен нерсе да. Анан Конституциялык кеңешмеге мен баягы окумуштуу, тарыхчы окумуштуу катары кирдим. Себеби Конституциялык кеңешменин курамында юристтер, тарыхчылар, коомдук ишмерлер, мисалы үчүн ар түрдүү саясий депутаттар, түрдүү саясий күчтөрдүн өкүлдөрү кирди да. Анан баягы өзүнүн эле кишисин коюп койду деген туура эмес жагы, мисалы үчүн 22 депутат болсо, ошонун 3-4 эле келди. Мисалы үчүн ал жерде талаш тартыштарда баягы оппозициялык пикирди жактагандар да болгондугун, Садыр Жапаровдун позициясын көздөбөгөндөр, мен мисалы үчүн тигил же бул партиянын же болбосо кыймылдын мүчөсү эмес, окумуштуу билим берүү, илимий мекеменин өкүлү катары катыштым да. Демек бул жерде өзүнө баягы адамдарды коюп койду деген бир жагынан туура эмес. Экинчи жагынан Конституциялык кеңешмеде баягы ошол тармакты биле турган адамдар келиши керек да. Мисалы үчүн юристтердин жанында тарыхчынын эмне кереги бар дегенде, мисалы үчүн өлкөбүздүн ичиндеги, өлкөнүн тышындагы системалардын тарыхый тажрыйбаларын анализдөө жолу менен ал тигил же бул система же тигиндей мындай нормалар ал өлкөлөрдүн мисалы үчүн тагдырына кандай таасир этти десек болот да. Мына бизде ошондуктан бул жерде жанакы айтып аткан нерсе туура эмес. Дагы сурабайбы? Негизи сиз өзүңүз тарыхчы катары кириптирсиз. Кайсы тармак жагына бөлүндүңүздөр да кеңешмеде делечи? Өзүңүз айтканда социалдык, саясат, экономика депчи, ошондо сиз кайсы жактан? Бул жерде 3 секция болду. Биринчи мамлекеттик түзүлүш секциясы деп аталды. Бул жалпы конституциялык нормалар болду да. Экинчи секция адам укуктары болду. Үчүнчү секция болсо баягы саясий система депчи. Анан мен баягы тарыхчы катары биринчи секцияда иштедим. Себеби жалпы жанакы нормаларга тиешелүү бөлүгү да. Экинчи секцияда мисалы үчүн адам укугу боюнча жана укук коргоочулар, юристтер иштеди. Үчүнчү секцияда дагы мисалы үчүн мамлекеттик системада бул депутаттар, юристтер, мисалы үчүн конституциялык укук боюнча, мамлекеттик түзүлүш боюнча адистер иштеди. Ошонун ичинде жанакы юридикалык бир нормалар кирет экен. Мисалы үчүн адамды камаш керек, камабаш керек деген сыяктуу мындай парламенттин функциясы кандай болот, орду кандай, президент кандай функцияларды аткарат, сот бийлиги кандай болот дегендердин баары 3-үнчү секцияда болду. Аны мен баягы юрист болбогондон кийин ал жерде мындай баягы жалпы Конституциялык кеңешменин мүчөсү катары өзүбүздүн пикирди айтып аттык. Негизинен мен биринчи секцияда болдум да, жана жалпы курултай жөнүндө билим бул жерде мына биздин секциянын өзгөчөлүгү мына буга чейин деле билим берүү боюнча статья келген, баягы билим алган укуктуу дегенчи. Бул адам укугу деген жерде гана орун алганда, баягы акысыз билим алган укуктуу деген. Ал эми азыркы конституциялык түзүлүштүн биринчи разделинде ошол илим, дин өнүгүшү, билим берүүнүн өнүгүшүнүн жалпы концепциясын камтыган атайын бир статья кирди. Ошонун ичинде илимдер академиясы тууралуу статья кирди да. Анан мисалы үчүн көп маалымат каражаттар айтып атат да, жана 8 киши илимдер академиясынан кирип алыптыр. Анан ошолор лоббировать этти депчи. Чындыгында келгенде алар эмес, биз лоббировать эткенбиз да. Мен мисалы үчүн илимдер академиясында иштебейм. Эдил Байсалов деген Англиядагы посол. Анан биз экөөбүз сүйлөшүп калдык. Мисалы үчүн Швециянын илимдер академиясы деген бар, Королевская академия деп коет да. Анан бул академия Нобелдик сыйлыкты көргөзөт. Ошону менен 200-300 жылдан бери ошо Швед академиясы өнүгүп, анын кадыр баркы дүйнөдө белгилүү болуп атат да. Анан ошондой эле биздин деле илимибизди, илимдер академиясын ошондой деңгээлге көтөрбөйбүзбү?
Анан биздеги сыйлыктарды мисалы үчүн азыр мамлекеттик сыйлыкты берсе, мүмкүн келечекте биздин экономикалык турмушубуз оңолсо, эл аралыкта сыйлыктарды уюштурганга ошол биздин Улуттук илимдер академиясына мүмкүнчүлүк берели. Баардык илимий тармактарды координацияласын. Мисалы үчүн ошонун ичинде педагог илиминде дагы илимдин академиктер бар, педагогка билим берүү тармагында. Мүчө корреспонденттер бар. Айыл чарба илими боюнча мисалы үчүн Жамин Акималиев деген академик бар, баардык тармактар боюнча академиктер бар да. Мындайча айтканда, Илимдер академиясы ошол Кыргызстандагы жалпы илимдин багытын, анын келечектүү баягылардын аныктага тургандай структура болушу керек. Себеби биз баардык илимдин тармагын өнүктүрө албайбыз. Себеби биздин Кыргызстандын экономикалык мүмкүнчүлүгү, биздин интеллектуалдык, илимий мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү. Ошондуктан Илимдер академиясы биздин Кыргызстан үчүн кандай багытта негизги илимий багыттарды өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан ошол илимий багыттар биздин өлкөнүн экономикалык, саясий, социалдык өнүгүшү үчүн кандай оң таасирин тийгизе алат деген нерселерди беришибиз керек да. Анткени биз айта кетсеңиз, негизи эми түшүндүм. Сиз ар бир конституцияга уже токтоло баштадыңыз да, бир энелердечи. Анан негизи мына жалпылап эле айталы, кийинкиде чоңураак болот да. Мен сурайын деп атам да. Негизи ошо талаш тартыш маселе болот да. Эми ал жерде сүйлөп аткандан кийин көптөгөн адамдар өздөрүнүн пикирин айтат, сыйкандар, академиктер, депутаттар, адистер. Ошо негизги мындай кандай өзгөчөлүктөр болду, кандай маанилүү мындай маселелер көтөрүлдү, талаш тартыш ошол негизгиси. Бул жерде 3 айга чейин иштедик. Анан 1000ден ашык маселе болду. Ошонун ичинен 700дөн ашык социалдык маселелер болду да. Анан баягы кээ бир маселелер мисалы үчүн коюлуп атат. Аны мисалы үчүн биздин экономикалык мүмкүнчүлүгүбүз жок, же болбосо биздин тиги эмебизге туура келбейт, менталитетибизге дегендей болуп, кээ бирлер юридикалык нормаларга туура келбейт деген сыяктуу болуп, кээ бир баягы чечимдер, сунуштар кабыл алынган жок. Бирок баягы Кыргызстандын үчүн керектүү нерселер кабыл алынды. Мисалы үчүн Конституциянын баягы сунуш кылынган долбоорунда жайыт деген түшүнүк жок болуп кетти. Аны жанагы ошол атайын ошол боюнча иштеген адистер менен сүйлөшүп, анан алардын пикирин угуу менен мисалы үчүн статья кошулду. Ошондой эле тиги токойлор биздин Кыргызстандын аянтынын 4% түшөт. Муну жеке менчикке бергенге болбойт, улуттук байлык болуш керек, корголуш керек деген жобо кирди. Мисалы үчүн биздин өлкөбүздө тарыхый мурастарыбыз бар. Жеке менчикке өтүп кеткенден кийин талап тонолуп атат. Демек бул да мамлекеттин менчиги болуп эсептелет дагы, мамлекеттин өзгөчө кароосунда болот деген нерсе кирди. Мына ушундай көп нерселер, элдик курултай системасы мисалы үчүн бул жерде аябай көп талаш тартыш болду. Ал бийликтин структурасы болуш керек дегенден тартып, 2 палаталуу парламент болгонго чейин деген дагы сунуштар болду да. Анан биз айттык, мисалы үчүн президенттик республика болуп, президенттин полномочиясы күчөп жаткан учурда президенттин баягы ыйгарым укугу менен бирдей тең тайлаша турган парламент керек. Эгерде биз аны 2-ге бөлүп жиберсек, парламент күчү алсырап, президент менен тең тайлаша албай, тең ата боло албай калат. Ошондуктан күчтүү парламент келиши керек. Анан ошол парламентте таза күчтөр келиш керек. Эгерде алар таза күчтөр келсе, анан президентке мындай бийликке сын айта ала тургандай, коркпой сын айта ала тургандай кылып, абсолюттук иммунитет, мынакей акыркы 10 жылда депутаттардын иммунитетин алып салыш керек, депутаттарды камаш керек, сабаш керек дегендей кылып болуп, анан канча депутат азыр түрмөдө отурат. Ошол баягы ооз ачкан, бийликке каяш айткан депутаттардын көбүн камап коюшту. Ошондо 2 тараптуу эмес, 1 тараптуу парламент түзүп турсуздар. Бир палаталуу парламент түзүлдү. Себеби 1 палаталуу парламент баягы 2 палаталуу 2-ге бөлүнүп, анан Акаевдин ордунда тажрыйба бар да, бири-бирин 2 палата бири-бири менен салгылашып, карама-каршы туруп, анан экөө бири менен согушуп атып, тиги президент менен тең тайлаша албай калган учурлар да болот да, алсырап калат да. Ошондуктан күчтүү парламент болсун деген эрежени биз сактандык. Анан президент мисалы үчүн парламентти тарата албайт. А парламент болсо президентти импичмент жолу менен кетиргенге мүмкүнчүлүгү бар. Эми түшүндүм байке. Эмен айта кетсеңиз, могу акыркы учурда мына жаңы эле кечээ Жамин Акималиев эмес, берки Акеров, Табылды Акеров да бир 5-каналга берген маегинде айтыптыр.
көптөгөн ошо кош кеңешмеде мүчө адамдар айтыптыр, биз жазып бергенден жана ичиндеги айрым беренелер өзгөрүп кетти депчи, тияка бергенен 3 күндөн кийин деп. Ошо өзүңүз да күбө болдуңузбу? Ошо сиз жетектеген жанагы секцияда ошондой учурлар? Бул тиги мисалы үчүн ичиндеги нормалар көп жолу өзгөрүлдү. Мисалы үчүн бизде ушундай тартип менен иштедик да, мисалы үчүн секцияга бөлүнүп иштедик. Анан биздин секцияда мисалы үчүн кабыл алган нерсени биз башка секцияга берип, биз башка секциялардын дагы документтерин карадык. Кайталануучулук жокпу? Мисалы үчүн кээ бир жерлерде 3 секция өзүнчө бөлүнүп иштегенде бири-бирин кайталаган, бири-бирин жокко чыгарган статьялар болуп калды да. Анан ошондуктан баягы конституциялык кеңешменин ичинде жумушчу топ деген түзүлдү да. Ал баягы баардык статьяларды карап чыгып, бири-бирине карама каршы келген, же болбосо тиги юридикалык нормалар карама каршы келип калган. Мисалы үчүн мен тарыхчы катары кээ бир юридикалык нормаларды билбейм, бирок мен киргизип койдум да. Анан баягы юридикалык нормаларга туура келбегенде бул өзгөрүп кеткен да. Мына ушундай жол менен өзгөрдү. Анан кээ бир жерлерде, мисалы үчүн жалпы конституциялык пленардык жыйындарда кээ бир айрым беренелерди, мисалы үчүн жалпы добуш берүү жолу менен алып салынды. Же болбосо секцияларда да ошондой добуш берүү жолдору менен алып салынды. Мисалы үчүн кээ бир баягы кирип калган статьялар керексиз, же болбосо жок бул туура эмес деп баягы конституциялык кеңешменин көпчүлүк колдогондо алынып калган статьялар бар да. Демек баягы алгачкыдан кийинки өзгөргөндүгү бул баягы конституция бул бир эле жазганда ошо менен калып кала турган механизм эмес. Андан кийин экинчиден мисалы үчүн кээ бир беренелерди ошол баардык пленардык жыйындан бүттү дегенден кийин лингвисттер карады, андан кийин юристтер карады дегендейчи, мындайча айтканда көп чыпкадан өттү. Анан ошол чыпкадан өткөндө эң алгачкы биринчи варианттан кийин баягы эксперттерге бергенде тышкы эксперттер да карады да, башка эксперттер. Анан ошолордун жана мисалы үчүн Адлиет, жанагы Центр политических исследований деген сыяктуу түрдүү уюмдардын дагы пикирлерин эсепке алуу менен жумушчу топ айрым жерлерден өзгөртүү киргизди да. Демек бул табигый эле нерсе. Анан аны ошол бойдон калып калса, ал сын андан бетер катуу болмок. Себеби мынакей могу жерде туура эмес жолго кирип калды дегендей. Демек баягы жумушчу топко ошондой укук берилген. Ошол нормаларды тартипке келтирип, анан лингвисттердин пикиринде, мисалы үчүн 2010-жылкы конституцияда ушундайлар бар экенде, мисалы үчүн терминдер бар. Көп жактуу терминдер бар да. Анан аны тиги кийин баягы түшүндүрмө бергенде, толкование кылганда түрдүү жакка буруп кеткенге мүмкүн экен да. Анан баягы лингвисттерге бергенде ошондой терминдер болуп калса, муну бир жактуу гана, бир гана түшүнүк менен бере тургандай, кийин тияк бияка буруп кетпегендей кылып жасаш керек депчи. Демек баягы мурунку алгачкы жана секциялардан бекиген нерсе лингвисттерге барганда ал дагы өзгөрүүгө дуушар болду да. Мына айта кетсеңиз, негизи мурдагы баш мыйзамдан азыркы жаңы долбоордун айырмачылыгы кайсында болду? Эң кайсыга басым жасалды? Өзгөчөлүгү эмнеде? Көп айтып атышат, мына президент өзү бир гана президентке бийликти берип койгон, элдин үнү менен элдин кеңешин уккан жок. Бул жерде мындай бир тараптуу болуп калган деп атышат да, нааразы болуп. Жана сиздин оюңуз кандай? Биринчиден биздики баягы 2010-жылкы конституция парламенттик республиканын конституциясы деп аталган. Чындыгында парламенттик болгон эмес, бирок парламентке өкмөткө чоң полномочиялар берилген да. Мисалы үчүн бийлик структурасында президент, өкмөт, анан парламент, анан сот бийлиги деп өзүнчө бөлүнүп кеткенде, үчөөнү ала турган аткаруу бийлигин алсак, анан президенттик республикага өткөн учурда бай өкмөттүн полномочиясы менен президенттин полномочиясы биригип калды да. Сөзсүз түрдө бул президенттин баягы ыйгарым укуктарынын көбөйүп кеткенине алып келип атат да. Ошол эле убакта бул баягы мыйзам чыгарууда азыркы мезгилде мыйзам чыгаруу бийлиги дагы мисалы үчүн жарым жартылай дагы аткаруу бийлигинин функциясын аткарат. Азыркы мезгилдечи, анткени ал жерде парламенттик фракциялар бар. Фракциялар коалиция түзөт, коалиция өкмөттү түзөт. Демек парламенттин депутаттары парламенттин аткаруу бийлигин түздөн түз тиешеси болуп атпайбы? Мындайча айтканда аткаруу бийлигинин бир бөлүгү болуп атат. Эгерде тигилже бул фракция коалициядан чыгып кетсе, өкмөт таркап кетет. Азыркыдачы президенттик республикада
тигилже бир министрдин кызматтан кетиши, даже кабинет башчысынын кызматтан кетиши бул өкмөттүн тарап кетишине алып келбейт. Себеби өкмөттүн башында турган президент турат. Ошондуктан бул жагынан өзгөчөлөнөт. Анан азыркы кыйкырып аткандардын баардыгы баягы парламенттик республика дегенди жакташкан да. Анан 10 январда эл президенттик республика деген добуш бергенден кийин алар баягы президенттин полномочиясын президенттик республикалардын полномочиясына ылайыктаган учурда баягы мурунку көз караштарга жабышып алышып эле азыр президентке өтө көп полномочия берилип кетти деп атат да. Канчалык көбүрөөк полномочия берилсе, ошончолук жоопкерчилик да кошо келип атат. Ал эми мынакей бүгүнкү күнгө чейинки акыркы 10 жылдагы парламенттик республика деген учурдагы президенттерди карасак, президенттин баягы конституциялык укуктарында эчтеке жок. Бирок алар өкмөттү башкарып эле келбеди. Мисалы үчүн мына Жээнбековду карагыла, Атамбаевди карагыла, премьер-министрди чакырып алып тапшырма берип атат. Парламенттик республикада премьер-министрди чакырып тапшырма бергенге президенттин укугу жок. Ошондой эле өкмөттүн курамын президент аныктап атат. Алган эмес мынакей акыркы шайлоодо тиги депутаттар кайсы партиядан кимдер кириш керек дегенде дагы президенттин батасын алып чыгып атышат. Мындайча айтканда президент баягы көшөгө артында бийликти жүргүзүп атат. Бирок кийин кризис болуп калса, ал эчтекеге жооп бербейт. Себеби конституциянын алдында эч кандай жоопкерчилик тартпайт. Ал эми президенттик республикада ошончолук көп полномочиясы бар. Анан ошонун баары президенттин мойнуна жүктөлүп атат да. Демек, азыркы айтып аткан оппозиционерлер ошол укуктары бир жагынан баягы палканын таяктын эки жагы бар дегендей, бир жагынан ал укугу кенен болсо, экинчи жагынан анын жоопкерчилиги дагы ошончолук күчөйт. Канчалык укук болсо, ошончолук жоопкерчилиги болот да. Сиз айтып атпайсызбы, президент эч кандай азыр деген мисалы парламенттен өкмөт мүчөлөрүн таратып кое албайт депчи, бул жаңы мыйзам боюнча. Ошондой айтып атасыз. Анан ошондо өкмөт мүчөлөрү тарай албаса, президент кетмейинче алар кетпей иштеп жүрө береби? Бул жерде мисалы үчүн президент шайланды. Мына эми келечекте да, келечекте шайлангандан кийин ошол президент кеткенге чейин өкмөт иштейт. Бул өкмөттүн туруктуулугун билдирет. Эгерде өкмөттүн мүчөсү тигил же бул министр туура эмес иштеп же ишти алып бара албай алган учурда гана кызматтан албаса, ал президент кеткенге чейин иштейт. Бул өкмөттүн туруктуулугун билгизет. Азыркы мына 1 жылдан 2 жылдан иштебей, керек болсо президент 2 мөөнөт иштесе, 2 мөөнөткө чейин министрлер иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Бул ошол өзүнүн тармагында ар кандай реформаларды жүргүзгөнгө, мына ырааттуу иштерди жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берет дагы, анан кадрлардын туруктуулугуна алып келет. Ал эми азыркыда карагылачы, канча премьер-министр алмашты, ошол премьер-министрлер менен кошо канча министрлер алмашты да. Мындайча айтканда ал өзүнүн ошол тармагы менен таанышып бүтө электе эле кызматтан түшүп калган учурлар болуп атат да. Демек, мамлекетте саясий стабилдүүлүк болсо, ал экономикалык стабилдүүлүк алып келет, экономикалык стабилдүүлүк тиги мамлекеттин өнүгүшүнө алып келет да. Анан мынакей президенттик аппарат менен өкмөттүн аппараты менен президенттин аппараты бирикти дагы бир администрация болот. Мисалы үчүн өкөндө 150дөн 300 киши болсо, азыр 150сү кыскарат. Анан мынакей 5-6 фигура бар. Азыр мисалы үчүн президент бар, премьер-министр бар. Премьер-министрдин мурда 4 болчу, азыр 2 орун басары бар. Андан башка өкмөттүн аппараттын жетекчиси бар, 5-чи. Анан президенттин аппараттын жетекчиси 6 киши. 6 кишинин ордуна 2 эсе кыскарат. Мисалы үчүн президент, кабинет башчысы, президенттик администрациянын башчысы, анан анын бир орун басары. 3 эле киши. 6 кишинин ордуна 3 болуп кыскарып атат. Чиновник, чоң чиновниктер. Сиз айтып атпайсызбы, мына өкмөт үйү менен президенттик аппараттагы экөөнү айтып атасыз да. Экөө бириксе 150 адам эме кыскарат деп, башка министрликтерде, мамлекеттик мекемелердеги кызматкерлер кандай болот? Ошол келечекте мисалы үчүн ушундай элестетип атабыз. Мисалы үчүн областтар жоюлушу керек. Өкмөттүн жанагы министрликтердин саны да кыскарышы керек. Себеби азыр аябай чоң бюрократиялык машина болуп кетти. Анан мына азыр электрондук өкмөт деген бир топ жылдан бери келип атат. Мынакей чет өлкөлөрдө мисалы үчүн электрондук өкмөт деген иштейт экен. Министрликтерде 5-10 киши эле иштейт экен. Бизде 40-50дөн алкан эмес. Кээ бир министрликтерде мисалы үчүн экономика, финансы министрлигинде 6000 киши иштейт деп атат да. Бул өтө эле көп.
канчалык адам көп болсо ошончолук көп бюрократия болот, чечимдердин кабыл алынышына. Баягы эшегине жараша тушагы дегендей, мисалы үчүн ошо 6000 кишинин ордуна 650 киши жетиштүү болот, 10 эсе кыскартыш керек. 48 миллиард сом бюджет кетип атса, ошону жок дегенде 20-28 миллиардтын кыскартып, биз чиновниктик, мамлекеттик аппаратты азайтуу жолу менен аны экономикалык өнүгүүгө жумшасак, бул элибиздин турмуш тиричилигин жакшыртканга таасир этет деп ойлойм. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө өтө курчу проблема, мисалы үчүн бул кымбатчылык болуп атат. Продукциялар элдин баары нааразы болуп атат. Мына айтып атасыз да, сиз эми ал экономика өзүнчө тема болуп атат. Мына 10 эсе кыскартылат деп атасыз мамлекеттик кызматтардычы, кызматкерлерди. Анан бюджетке акча үнөмдөлгөнү менен кызматкерлердин жумушсуздук көбөйтпөй ал жагы каралдыбы? Алар кантип кандай жол менен жумуш менен камсыз болот? Мына азыркы айтып аткандай, мисалы үчүн ошол кызматтан бошогон адамдар жөн эле өндүрүштүк эмес сферада турат да. Ошондуктан мына президент мына ишкерликти колдоо деген болуп атат. IT технология деген бар, түрдүү тармактар көп да. Мисалы үчүн ошол адамдарды өндүрүштүк эмес тармактан өндүрүштүк тармакка которуш керек. Жанакы экономдолгон акчаларды жөн гана баягы күндөлүк расходторго эмес, ошондой экономикалык тармактарын өнүктүргөнгө. Анткени алар билимдүү адамдар. Демек, билимдүү адамдарды иш менен камсыз кылса, кыйла пайдалуу багыттарга жумшай турган болсок, майда бизнес деген бар. Мисалы үчүн ошондой майда бизнестерди жасап, жанакы экономиканын ар түрдүү бизге керектүү тармактарын өнүктүрүп, айыл чарбасында тейлөө тармактарын өнүктүрүп, иш менен камсыз кылуу жагын, ошол акча ошолорго кайра иш менен камсыз кылуу жагына жумшаш керек. Компенсациялар кетет. Андан ары иш менен камсыз болуусуна себеби алар жумушсуздардын катарын толуктап калса, бул да өлкөнүн социалдык проблемасы да. Анткени, мисалы үчүн, Америкада 1929 жылы депрессия болгон, кризис болгон да. Ошол убакта баягы элдин турмуш тиричилигин оңдогондон кийин гана анан экономика жылат. Себеби элдин жашоо тиричилиги анын чөнтөгүндө акчасы көбөймөйүнчө, акчасы жок болсо эчтекен сатып ала албайт да. Эгерде анын акчасы көбүрөөк болсо, мисалы үчүн, биринчи тамак ашты кенен сатып алат, анан кийин кийим-кечекти сатып алат дегендей. Кийим-кечек биздин өлкөдөн өндүрсө, мисалы үчүн, кийим тигүү өндүрүшү бар. Ошол өндүрүштү сатып алса, демек биздин экономикабыз өнүгөт дегендей да.